Ассаламу алейкум, достор. Кандайсыңар, тынчсыңарбы? Азыр мына акыркы чыгарган атта маршал деп чыккан атта бирөө комментарий жазыптыр да. Б дейт. Кирип көрөлүчү. Жантөрө дагым акыркы күндөрү жалганды көбүрөөк сүйлөп атат. Көпкө узабай калабы дейм да дейт. Эми бул жазгандан кийин доказать этиш керек го. Эмнени жалган айтып атам? Не о алып сатарлардан ат албаш керекпи? Көзүм жетти, сурадым. Көпчүлүк алып сатарлар мага канчага түшкөнүн айтат. Мен байкынтип, атты бериң, сураныч мага жагып калды дебейин да. Барып тартам, акчамды алып кетем. Канчага түштү деп сурайм. Айтса туура келип калса алып коем. Бул бир эле өскөн акалар менен ал түгөл акалар менен эмес, любой менен кыла берем бул ишти. Мен өзү буга чейин базарда жүргөм, базарчы баламын өзүчө. Канча жылдан бери кой деле алып саткам, мал деле алып саткам, аттар аса жүргөм. Анан билип билбей ар нерсени сүйлөй бербей эле. Жанагы ушул кара атты алам деп даңчакты арзаныраак сатып бердим мен. Даңчак алдым эле го кече күнү. Насияга бердим. Бул иште ошондой. Пайда зыянды Алла берет. Бак сен сүйлөгөнүң менен бул нерсе өтпөй калбайт. Баяман Мамышев дейт. 5 комментарий жазыптыр. Эми азыр нерде буну жамандагандай болуп калам, жазган комментарийлерин окуй берсемчи. Ушундай туугандар. Не дейбиз? Мына акыркы бир жумада чыккан аттар баары сатылып кетти. Эми алган адамдар сүйүнүп алып кетип аткандыр. Келип эле ошол жерден көрүп туруп эле баа берип алып кетпейт эч бир адам. Ал жактан сүйлөшөт, келип сода кылат. Келип сода кылып, ыраазы кылып, чайын ичип анан кетип атса керек. Мына бүгүн Кочкор Атадан улан досум ат алды. Имет экенин атын. Экинчи күнү бүттү содасы. Кече кечке жүргөнбүз. Бериң деп. Мына бүгүн обедтерде бүттү, алып кетти. Бул ишти көзү жеткени кыла алат. Бул ишти пайданы көтөрө алган, зыянды көтөрө алган адам кылат. Бир атты барып эле баа койгудай жанагы эч ким билбейт да, алып канчага сатып беришинчи. Ошо зыян көрө берип, анан кийин пайда көрүштү эми үйрөнүп калат да. Зыян көрмөйүнчө жизнь пайда көрбөйсүн. Ошондой туугандар. Бир аз комментарий окуп коеюнбу? 200гө кымбат чыкты бул ат. Мына улагы жакшы. Бою дагы жакшы. Мына чыкты кетти, бирөөгө саттым. Бир бала алды, буйруса эртеңки күнү ушул жарабай калса, ака, ат сиз айткандай болбой калды го десе, эми мен акчасын санап, бул жагына бакканыңа ыраазы болуп кам деп туруп акчасын берип, мен атты алам кайра. Мына лабыз. Потому что мага улагы бар деп, мени дагы алдабай турган адамдардан алдым атты. Эч бир адам азыр мындай атты барып туруп, үйүнө барып, атыңы канча десең 200 миң дебейт, андан кымбат айтат. Бир зарыккан адам саткан буну. Эми түшүнүктүү эле болду окшойт. Ошон үчүн ар нерсени жаза бербей эле, силердин жаман комментариңер менен мен сынып калбайм. Андай сөздөн көбүн уккам. Ар ким өзүнүн ою менен, өзүнүн башы менен ишти кыла берсин. Жазгандар жаза бергиле, жазбагыла дей албайм. Баягы сөгүнгөндөр бар экен, блокко тыгып койдум. Мен мындан кийин жанагынтип сөгүнүп, өзүнчө жазгандарды чекеден блокко тыгып берем. Тазаланабыз достор. Ассаламу алейкум.